жөнөкөй боюнча. Нуржан кызы Аланага кыргыздын салттуу кийимдерин кийгизип, майрамдык иш-чарага жөнөтүп жаткандай. Бирок андай эмес. Алар 1,5 жылдан бери кыргыздын салттуу кийимдерин күнүмдүк турмушта кийүүнү адатка айлантышкан. Нуржан Сулайманова 23 жылдан бери шаардык ооруканалардын биринде медайым болуп эмгектенет. Ооруканага да чач кабын тагынып, белдемчисин кийип барат. Жумушундагы кесиптештери аны салттуу медайым деп аташат. Салттуу кийимдерге кызыкканым ушул апамдын чапанынан башталган. Бул мамам сандыктын ичин ачып, анан кереги бар, кереги жок деп ушунду могу чапан чыгып калды. Кийип көрсөм, менин размерим чапчак. Анан жакты, кийип алып жумушка бардым. Анан мен өзүм медайым болуп иштейм. Мектепканага жумушка кийип бардым. Таң калышты. Эмнени кийип алгансың? Кээ бирөөлөр кызыктай көрүнөт экен деди, кээ бирөөлөр сонун көрүнөт экен деди. Эртең менен жумушка кетип атканда чачымды. Каарманыбыз мындан 2 жыл мурда салттуу кийимдер боюнча атайын курстарга катышып, кыргыздын оюм чийимдерин, сайманын түрлөрүн, салттуу кийимдерди тигүүнү үйрөнгөн. Ошондон бери үй бүлөсү менен кыргыз кийимдерин кие башташкан. Анан ошентип, оңдоп, ошентип кийип алам. Кийиз дүйнөдө белдемчи 1 айлык курсуна барып, өзүмө белдемчи тиктим, могу белдемчи. Анан муну дагы эми бизде салттуу кийимдерди жана айтып аткандай бир шаан шөкөт бир маарекелерге эле кийбесе, обычный жашоодо көп деле кийилбейт да. Бирок мен бүтүп алып эле жумушка кийип бардым. Жумушка кийип барып, кийимдерим коллегаларым көрүштү, кызыгышып. Анан кийинкисинде экинчи курс бул салттуу кийимдер курсуна бардым. Ал жактан мондай көйнөк чогулттук. Салттуу көйнөк тоже полностью колго тигилет, бүт каждый эмеси тигими. Көйнөк, чиптама, анан кийин чач кап. Буларды деле чач капты бүгүн жумуштан келдим, ушу чач кабымды кийип алып. Ол 2 уштук апамдан калыптыр. 2 эле болгондуктан зергерлерден табып, мындан жазатып, толуктап. Эми бул жатса бир сандыктын түбүндө жата бермек дагы эле. Бир канча жыл жатты. Анан кийин азыр мына кийип алам. Анан биз өзүбүз 4 бир тууганбыз. Бул биздин үйүбүз, умайене колдосун деп анан 4 бир тууган ачык кол, береке болсун, байлык болсун деген мааниде биздин тообуз бул 3 жалбырак жаңылануунун, ден соолуктун белгиси экен да. Анан кийин баарыбызды 4 баланы баш көз болуп мамам биздин төрүбүздө отурсун деген жакшы тилектерим менен ушуну мамама сайдым. Каарманыбызга өзгөчө коомдук жайларда жүргөндө көптөр көңүл буруп суктанышат, ага жылуу пикирлерин арнашат. Нуржан салттуу кийимдердин өзгөчөлүгүн, пайдалуулугун, кийүү маданиятын терең үйрөнүп, кызына дайым айтып берүүгө аракет кылат. Мамамдан сурангам, масын сатып бересизби деп. Кызы Аланадагы мектепке ылайыкташкан атайын кийимдерди киет. Мен салттуулукка келип сайма-сайып калгандан кийин кызымды дагы бул өзүм белдемчимден калган кездемеге окшош кылып, мага да белдемчи дейт да. Мага да керек дейт. Анан өзүмүкүн бүттүм. Анан буга мынтип мектепке ылайыктап юбка ушуну кийип жүрдү. Анан кийин сиңдиме жасасам, андан калган кездемеге анын сиңдимдин белдемчисине окшош кылып, мондай юбка чогултуп, чиптама менен жасап берип койдум. Муну күнүмдүк мектепке кийет. Бирок өзүнүн каалоосу менен бүгүн көк кийгим келип атат десе, көгүн кийет, кара кийгим келип атат десе, карасын кийет. Анан мазысын кийгиси келсе, мазысын кийет. Анан ушинтип мектепке барат. Элнура Кайнарбек кызы, Мырза Аманбетов, Замана студиясы.